Демек, 100 килограммга чейинки салмак чебирдиктеги финалдык кармашка жетип келдик. Исламбек Алик уулу бул балбан тууралуу айта турган болсок, анда спорт чебери эми таластын эмгек резерви деп көрсөтүлгөн 22 жашта ал эми анын бет маңдайындагы Эламан Арстанбай уулу Жалал Абад облусунан келген спорт чебери. Ал деп 28 жаштагы балбан Айтор канча дагы финалга дагы бул күнү дагы мыктылар сурулуп чыкты. Айтор бул күнү эсебинен 100 килограммга чейинки салмакта 15 балбан бар болчу. Жана алардын эми эко алтын байгени дагы талашып турган учурда кимиси жеңүүчү атыгарын дагы байкап көрөбүз. Жаман эмес, Исламбек Алик уулу дагы өтө кооз күрөш көрсөтүп умтулду. Салмак оор экенине карабастан ал эми Эламан Арстанбай уулу дагы дайым аракеттин үстүндө жүргөн. Мына каршылашын күтүп гана жолсо түртүшүп турбай, жыйынтыгына соңуна жеткирбей дагы жеңиштерге жеткен балбандардын бири. Байкайбыз балбандардын азыр кимди? Эламан Арстанбай уулуна менимче эскертип жаткандай жана сөз түрдө байкайбыз. Бул болсо балбандардын эми алтын байгесине дагы кепилдик болуп бере турган өзгөчө кармаш. Ашыкпайт болушунча экөө өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн умтулушканын байкадыңыздар. Исламбек Алик уулу жана дал ошондой Эламан Арстанбай уулу буга чейинки мына каршылашын бир-эки жолу тартып өзүнөн ашырууга умтулган. Бирок Исламбек Алик уулу эми бул салмактагы оорлордун бири аны деле жерден жулуп көтөрүп Эламан Арстанбай уулунан орго турат. Бирок бул эркин стиль экенин эске ала турган болсок, анда бири-бирин чалып деле жыгытуусу ыктымал. Анткени дал ошондой чалуу менен дагы көбүрөөк жеңишке жеткен учурлар көп кездешкен болчу. Бул салмакта биринчи күндүн эсебинен чемпион болгон балбанды бул ыкмадан кийин айталы дегиче жок. Азыр экөө тең эч кандай бири-бирин көздөй упай ала алган жок. Акылбек Торопбеков алтын байгени Тамчы Эсенбек уулу ал коло күмүш байгени жеңген болсо, Сапар Мурат Маматұлы мен Мықтыбек Қаныбек уулу коло байгени жеңген балбандар дагы болчу. Эламан Арстанбай уулу жана анын дагы бир талпынуусу жыйынтыгында Исламбек Алик уулунун мынтип чалып койсуна түшүп калууга аз калган болчу. Жана азыр бир упай Исламбек Алик уулуна ыйгарылат дагы. Эламан Арстанбай уулунун көргөн мына ыкмасы өзүнө каршы бул жерде жүрүш жасап койду. Бирок өтө активдүү болуп аткан болчу. Баарын өзү жасап келди, бирок эң аягында чечүүчү учурда атаандашына албетте упай алганга өзү шарт түзүп алган байкабай да калды. Анын жыйынтыгында эсеп сандары 1-1 да. Беттештин жарымы убактысы ошентип артта калды. Калган учурда сөзсүз түрдө эсеп сандары өзгөрүшү керек. Исламбек Алик уулу сол жан баш ыкмасын колдонгонго алгач аракет кылды. Оор салмакта албетте ыкма жасоо жеңил эмес. Азыр дагы бир рет кайрадан эле Эламан Арстанбай уулу азыр чындыгында ал ийгилик болуп кетти. Албетте бирөөсү сол тарабына, экинчиси оң жагынан тартышып калган учурда көбүнчөсү оң кол менен тартып аткан балбан ийгилик болуп кеткен учурлар көп кездешет. Мына азыр ошолордун бирөөсү орун алды. Эламан Арстанбай уулу оң колу менен тартып, демек бул жагынан 2 упайлык демек ыкманы жасап кетти. Исламбек Алик уулу үчүн дагы деле чабуулдан башка арга жок. Ошондуктан ал жалаң астын көздөй гана бара жатат. Бир упай берилет албетте бул үчүн. Исламбек Алик уулу бир упай алды. Беттештин эң кызыктуу жерине келдик. Тизеси бир аз сүрүлүп кетти окшойт. Же ошол жерде жанагы аз байкап көрөлү. Алгач дарыгер келсин. Эмне болду экен буту? Тизеси ал жер албетте бутта өтө белгилүү бөлүк. Бир сыйра дарыгер
ошентип азыр абалын карап чыгып кайрадан бутуна тургузду, образдуу айтканда. Эми кайрадан күрөштүр. Албетте беттешти башташат. Бул салмак категорияда жалпысынан 15 балбан күрөштү. Алардын арасынан ошентип сурулуп чыккан экөө болуп атат. Мелис Жолдошов бар болчу. Сапар Мурат Нурмамат уулу бүгүн дагы демек финалга жетпей калды. Сапар Мурат Нурмамат уулу өзгөчө бул салмак категорияда фавориттердин бири эле. Көчө дагы ийгилик жарата алган эмес. Ал балбан күйөрмандар кадимкидей жанданып атат. Кана алар Исламбек Алик уулун алга сүрөдө, себеби ага болгону 1 упай жетиштүү болот. Мына 15 секунд калды. Мына Исламбектин бул жерден 1 упай берилет. Эсеп 3-3. Эми Эламан Арстанбай уулу кайрадан аракет кылыш. 3-3 болгондо эгерде упайлардын сапатына карай турган болсо, анда Эламан Арстанбай уулу качество боюнча көп алганда. Ооба, сапат боюнча Эламан Арстанбай уулу демек сапат боюнча маршруту тагын эгерде ушул 3-3 менен жыйынтыкталса, анда Эламан Алтынбайгени тагынат. Андыктан Исламбек Алик уулу дагы деле болсо аракетин көрүш керек. Же 1 упайлык аракетти көрүү керек, же болбосо андан көп. Андан башка тең чыгып калган учурда Эламан Алтынбайгени тагынып калат. Дагы деле Исламбектин күйөрмандары алга сүрүп атат. Кана 58, 59. 2 упай Исламбек Алик уулу татыктуу Алтынбайге татыктуу мына аракетти азыр акыркы секундада жасады. Ооба, чындыгында эле бул жерде Эламан Арстанбай уулунун качууга эч кандай негиз жок болчу. Эмне үчүн таза так күрөшпөй коргонуп туруп алчу балбандар түшүнбөйсүн. Анан соңку мүнөттөрдө упайды алдырып койгондон кийин ар кандай таарынуулар, туура эмес балап коюулар болду деген дагы ойлорун билдирет. Бирок мына убакыт бүтө электе Исламбек Алик уулу чалган болчу. Жана кайтадан дагы бир ирет көрүп койсок өтө мына керемет болот эле. Дагы бир ирет байкайлы балбандардын кайталоосун. Демек бул жерде Исламбек Алик уулу чийимден чыга электе баскан экен демек. Демек кулаганда дагы ооба калыстардын чечимин күтүп элегенсе дагы мына бардыгын кайрап барды дагы азыр борбордук бөлүккө келгиле деген көрсөтүү берет дагы. Эми ушул жерде Исламбек Алик уулу 2:59 секундада упайды ыкман жасаган экен дагы. Ал 100 килограммга чейинки салмакта эркин стилинде мынтип эми өлкөнүн чемпионатында отурат. Куттуктайбыз.